Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, юстиция министри жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору Аяз Баетовдун тапшырмасы менен Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин аянтчасында Zero Plus реформасы боюнча ведомстволор аралык жыйын өттү. Иш-чараны экономика жана коммерция министрлиги менен улуттук стратегиялар демилгелер институту уюштурган. Жыйында 3 жаңы демилге сунушталды. Кийинки кызмат мамлекеттик кызматтар жаранга алдын ала автоматтык түрдө көрсөтүлөт. Арыз жазуунун кереги жок. Кызматтар жашоодогу окуялар менен байланыштырылат. Аймактык гильотина айрым мамлекеттик органдарда облустук же райондук деңгээлдин зарылдыгы каралат. Максат башкарууну жөнөкөйлөтүү жана ресурстарды үнөмдөө, жер байлыктарын токендештирүү, жер казыналарына болгон укуктар блокчейнге өткөрүлөт. Бул ыкма ачык айкындуулукту жогорулатат жана инвесторлор үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Zero Plus реформасынын башкы максаты ашыкча бюрократиядан арылуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү деп айтылат маалыматта. Бул реформа ушул президентибиздин жарлыгына ылайык жүрүп жатат. Ушул бюрократиядан арылтуу жана мамлекеттик системадагы эффективдүүлүктү жогорулатуу боюнча. Бул боюнча чындап эле апрелдин аягында эң биринчи ирет ушундай демилге көтөрүлгөн. Ушундай регулятордук гильотинага барабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар тарабынан берилип аткан уруксат кагаздар, лицензиялардын санын кыскартканга барабыз. Убакыт келди деген. Бүгүнкү күндө мына бүгүн акыркы күн мамлекеттик органдар өздөрү берген уруксат кагаздардын, лицензиялардын санын бул баягы сактап калууга болгон негиздемесин бериш керек да. Жок, бул керек, себеби дегенде буну биз көзөмөлдөшүбүз керек. Бул экология маселеси, бул болсо адам укуктарын коргоо, бул болсо саламаттык сактоо маселеси, коопсуздук маселеси деген негиздемелерин берип тастыктай алса, аны комиссия карайт. Калган уруксат кагаздары боюнча негиздеме жок болсо, комиссиянын чечими менен андай уруксат кагаздар жокко чыгарылат.